Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve hlul ukdeten min lisani yefqahu qawli. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly cemaat. Bugün biz Eki Jubaydın hukuk milletleri boyunca inşallah kişine sabak ötüyoruz. Allah Teala bu dünyada her bir candı uzattı. Eki Jubaydan jaratkanda, erkek ayaldan. Mınal bak daraktar dele uşul bardık uşul jaratılışlar bari, jaratılıştagı bardık emeler, mahluklar erkek ayaldan turat. Ana ошондуктан Allah Teala Adem aleyhisselam'dı jaratıp, andan keyin ушул жашоодо шерик болсун, көмөктөш болсун деп, обо энебизди жараткан. Обо энебизди ва халака минха заужаха дейт. Ошо адамдан анын шеригин жубайын жаратты дейт да. Ошондо хадисте келет, обо энебизди Adem aleyhisselam'dın kavurgasından jarattı deyt da. Oşonduktan egerde sen oşol kavurgany tüzдөйүм desең, al sınıp kalat deyt da. Kavurga tüzdөлбөйт da. Oşol boydon sen oşol menen jашап, çoğu жашаганга hareket kılышың керек da. Anan bul jerde Eki Jubaydın hukuk milletleri degende hukuk millet meselesinde mesela hazır bizde köp nemeler çıkıp atpayбы? Fondlar ayaldın hukukun korgоо boyunca, ayaldardын hukukun korgоо, бүт ayaldardын hukukun korgоо da. An men tamaşalap aytam, erkeklerin hukukun kim korgoyt depçi. Эми erkek kede bul meselede ayaldar daima эле ayal 100%. Misалы uruş talaş болгон жерде үй бүлөлүк bir kelişpестик болгондо 100% erkek күнөөлүү болуp 100% ayal taptaza beykünö bolboyt da mындай. Үй бүлөлүк ызычууларда, талаш тартышта жапа чеккен, жабырт болгон эркектер деле бар. Бирок эркек заты табиятынан намыскөй болгондуктан аны ачыкка айтып жарыя кылгысы келбейт да көп эркектерчи. Мен мисалы аялым мындай кылды, тигиндей кылды деп анан милдетин дагы билиш керек да. Бир гана укук гана эмес да. Менин укугум, менин акым дей бербеш керек. Эркек болобу, аял болобу, ал өзүнүн укугун билиш керек, анан башканын дагы милдетин билиш керек. Өзүнүн милдетин, укугу милдетин жана башкалардын дагы укук милдеттерин билиш керек да. Бул сөзсүз. Себеби мен баягы биз эми баягы чет өлкөдө көп жыл окуп жашап калгандыктан биздин коомчулукту дайыма башка мамлекеттер менен салыштырабыз да. Биз мисалы кичинебизде мектепте окуганда ал жерде ушул Африкадан, Европадан, Азиядан bir 50-60 мамлекеттен балдар барган да. Анан ар түрлүү маданияттагы кишилерди көрөбүз да. Анан биз өзүбүздүн коомчулукту аларга салыштырабыз. Мен бир байкаган маселе биздин коомчулукта адамдар дайыма өзүнүн укугун талап кылат да. Мисалы пешеходдон өткөндө ар бир секундасын колдонот да. Мындай шашылып коеюн дебейт, акырын жүрөт. Баягы бакчада жүргөндөчү. Нар жакта 20 машина аны күтүп турат. Мындай кичине шашылып алар өтүп кетсин дебейт да. Ayağına çekin, özünün hukukunu toluk koldanat da. Anan даже bir sekund bolganda нар жакка жетет, аларга бурулганга мүмкүнчүлүк болбой калат да. Жана башка маселеде, бардык маселеде биз hukukубузду толук колдонобуз дагы башканын акысына маани бербейбиз да. Бул жаман. Анан мен ойлодум. Биз кичинебизден вайлулил мутаффифин деп бары жаттап жүрөбүз, 30-парада. Mutaffifti bizde ki kotormoçular, mufassirler kırgızça sütkor dep kotoruşat. Oşo sütkorlarga vaylı bolsun deyt. Alar kimdir dese,
Allazina izaktalu alan nas yastawfun deydi. Başkalardan баягы базарга барып тарттырып алганда бир немени толук алат дейт да. Ва изакалуhum awzanuhum yukhsirun. Башкаларга тартып бергенде кемитип коёт дейт да. Өзүн алганда өзүнүкүн толук алат даган, башкаларга акысын бергенде кемитет. Анан мен ойлодум, ушул аят бир гана ушул таразага тиешелүүбү? Себеби биз кичинеден таразага маселесинде гана айтып келет биздин молдолор. Анан тафсирден карасам, бул айтат муфассирлер. Бул бир гана таразага маселе тиешелүү эмес дейт. Туура аят тараза маселесинде айтылды, бирок бул бардык укук милдет маселесинде дейт. Кайсы бир адам, кайсы бир коом өзүнүн укугун толук алып, башканын укугун бербесе, анда ал ушул аятка кирип кетүү коркунучу бар дейт. Укук дей берсең, мындай дейт. Алымдар айтат, сенин укугуң бүткөн жерде башканын акысы башталат да. Айтты, сен граница болсо, сен мындан ашпашың керек да. Анан эки жубай маселесинде Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Эгерде мен кайсы бир адамды башка бир адамга сажда кылууга буйра турган болсом, анда мен аялды күйөөсүнө сажда кыл деп буйрмакмын дейт. Бирок буйруган эмес. Ошончолук эркектин күйөөнүн аялга болгон, бала чакасына болгон урмат эмеси бар да. Бул жерде фазилет. Алла Таала ошондой мүмкүнчүлүк берген. Эркек киши дайыма иштеп, күн түн дебей иштеп, акча таап, бала бакканга, үй бүлө бакканга физикалык жактан күч кубаты бар да. Аял киши аны көтөрө албайт. Аял киши табиятынан жумшак, назик болгондуктан ал үй жумуштарын аткарат, эркек киши сырттагы жумуштарды аткарат. Ошондуктан ушул ар бир жубай өзүнүн укук милдетин билиш керек. Биринчи неме эркектин укуктарына кире турган болсок, эң биринчиси бул эми шариат илиминде уят жок дейт. Шариат илим алууда уят жок да. Пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат, эки түрлүү киши илим ала албайт дейт. Алар ким? Текебер жана уялчак дейт. Ошондуктан шариат өкүмүн айтканда биз уялбашыбыз керек. Сен уялсаң, сен аны сурай албай каласың да. Билбей каласың өкүмүн. Биринчиси айтканда бир аз уяттуу маселе, бирок бул эми никелешүү маселесин, бул негизги точкасы бул не? Күйөөсү аялы менен нике кыйгандан кийин жатууга акысы бар да, бир төшөктө. Анан кийин никелешкенден кийин анан жок, мен сен менен жатпайм деп эме кылса, анда акы болбой калат анда. Чүнкү бул ошондой эле аял деле өзүнүн күйөөсү менен жатканга анда деле акысы бар. Макулбу? Бирок биздин китептерде, диний китептерде эмне деп келет? Эркектин акысы деп келет. Анан аялга келгенде ал айтылбайт. Мисалы, биз айттык азыр, күйөөсү үйлөнгөндөн кийин аялы менен жатканга акысы бар дедик, туурабы? Анан аялдын укук милдетине келгенде ал жерде айтылбайт. Аял күйөөсүнүн деле чогуу жатканга акысы бар деп. Себеби аял киши табиятынан мында уяттуу маселеде сүйлөбөгөндү жакшы көрөт. Мисалы, бейиште эркектерге хурул айн бар деп айтылат, туурабы? Бирок аялдарга жашай турган бир эркек бар деп айтылбайт го. Себеби аял заты табиятынан ал маселеде эме кылганды каалабайт да, уялат. Ошондуктан айтылган эмес. Баягы аят хадистерде келген мактап чырайлуугун айтылган хурул айндер бар го. Бул дүйнөдөгү аял заты бешке кире турган болсо, ал ошол хурул айнден дагы сулуураак болуп, алар ошол аялга кызматчы болуп калат. Сөйтүп ошондой даражасы бийик болот да. Анан Пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям хадисте не дейт? Эгерде эркек аялын төшөккө чакырса, ал баш тартса, эч кандай себепсиз, оору дагы жок, жөн эч кандай мындай мисалы шариаттык жактан тыюу деле жок, мисалы этеккири деле келген эмес, эч кандай оору, эч кандай себепсиз баш тарта турган. Анан ошол себептен күйөөсү ага капа болуп, түнү бою капа болуп чыкты. Анда ошол аялды аялга периштелер таң атканча каргыш айтат дейт да. Бул эскертүү аял затыначы. Биз сойкулар бар дейбиз го дүйнөдө, сойкулар бар, сойку аялдар бар. Бирок сойку эркектер жок да.
туурабы? Сойку аялдар бар да. Ошол максатта эмне болду? Ошондой айтылды да. Анан экинчиси аял киши күйөөнүн айтканын кылыш керек. Бул милдет. Бирок эмне сооп иштерде, күнөө иште эмес. Мисалы бир күнөөгө чакырса, бир күнөө кыл десе, жок, анда ага баш ийбейт. Мисалы намазыңды окуба, жолугуңду салба деп тыя турган болсо, сооп иштерден, парыздардан, анда анын айтканын кылбайт. Аял киши турмушка чыккандан кийин аял үчүн күйөөсү атасынан жогору туруп калат. Мисалы атасы кылба десе бир ишти, күйөөсү кыласың десе, бирок шарият эч кандай тыюу салбаган болсо, анда күйөөнүн айтканын кылат да. Макулбу? Себеби ошол атасы кызды узатуу менен болду. Ошол аманат, эркектин колунда аманат. Ага килигишпеш керек да анын жашоосуна. Анан мындай да, баягы баш ийиш керек дегенде, ушул маселеде баягы бизде баягы анекдот айтылат. Анекдот балким болгон окуядыр. Айтат, аялы илим алып, аябай илимдүү болуп кетиптир дейт. Барыңыздар уксаңыздар керек. Өзбек тилинде айтылат көбүнчө. Анан аябай илимдүү болуп кетип, анан бир күн күйөөсүнө келип айтыптыр да, мен көрсө, мен китептерди окуп чыктым, сизге тамак жасаганга милдеттүү эмес экенмин, кийим кечеңди жууганга милдеттүү эмес экенмин, балдарыңды караганга милдеттүү эмес экенмин дейт да. Десе, ооба, туура дейт. Мен деле бир аял менен жашабай, экинчиге үйлөнгөн деле акым бар дейт. Десе, тамашаны деле түшүнбөйсүзбү дейт да. Көрдүңөрбү? Ошондой да. Адам эгер дайыма ар бир адам өзүнүн укугун талап кыла турган болсо, ал киши деле өзүнүн укугун талап кылат да. Жашоо ошондой да. Ошого дагы бизде эме деп коет да, ынтымак менен жашаган эң жакшы да. Адептөө маселесинде Алла Таала эмне дейт? Валлати тахафуна нушузахун, кайсы бир аялдар силерге баягы баш ийбестик кылуусунан корко турган болсоңор, эгер айтканыңарды укпай калышса дейт, анда силерни аларга жакшы сөз сүйлөгүлө дейт. Сөз менен түшүндүргүлө, насаат кылгыла, Анан ал деле жарабаса, анда төшөктө алардан алыс болгула дейт. Төшөктө бөлүнгүлө дейт. Анан ал дагы жарабаса, анда үчүнчүсү эмне? Аларды ургула дейт. Анан эгерде андан кийин аягында ошол айтканыңарды кылды, болду. Ашыкча уруп жибербегиле да. Анан ургула дегенде кандай урат дегенде, Пейгамбар эмне дейт? Мисвак менен дейт. Мисвак кыска эле мончалык, мисалы 15-20 сантиметрлик мүнтүп эле чаап, сызгыч менен ургандай эле же ручка менен ургандай эле да. Аны монтип катуу уруп, бир жерин сындырып, бир жерин көгөртүп, андай болбойт шариятта. Бул деле жоопкерчилик. Жооп бересиң. Мисалы, кайсы бир күйөө аялын уртокмокко алып канаткан болсо, көгөрткөн болсо, шариятта кыямат күнү Алланын астында жооп берет. Адеп баягыдай адепке тартыш керек. Бирок баягыдай күч мындай көгөртүп урбайт да. Макулбу? Мен сенин жатпайм деп тур, башка комнатага кетип калбаш керек дейт алымдарчы, кейбиримдер. Башка комнатага, ошол эле комнатада, эгер сен жок деп тарынып башка комнатага кирип кетсең, анда ал баягыдай капа болбойт дейт, ызаланбайт дейт да. Сен башка жака кирип жатып алдың, башка этажга же башка комнатага кирип алдың, ал анчалык таасирленбейт. Бирок бир эле комнатада жанында жатып, сен бир аз нары жатып алып, 1-2 метр нары жатып алсаң, төшөк бөлсөң, бул аябай катуу тиет дейт аялга. Аял киши табиятынан сезимтал, эмоциялдуу да, ошондун эмоциясы эме, ошондуктан аябай таасирленет дейт да. Анан урганда деле Пейгамбар бул жакта баягы өткөндө окуганбыз Риядус Салихинден. Эркек киши аялын адептөөдө эмне үчүн адептегендиги үчүн суракка тартылбайт дейт хадисте.
Мисалы бирөө күйөөнүн бир эркек аялын кичине уруп койду да. Эми урганда баягыда катуу эмес, көгөртүп, кичине мындай адеп. Аны биз барып алып, кайын журту бар, сен эмнеге урдуң биздин кызыбызды, андай мындай тиги бул деп ызы чуу салганга болбойт дейт. Себеби кээде уяттуу маселе болуп калышы мүмкүн дейт. Анан бул эки жубайдын жашоосу да. Анан аны айтса балким сен өзүң кыйналып каласың, уккандан уяласың да, эмнеге урганынчы, ачыгын айта турган. Ошого буга кийлигишпесин деп туруп, ушул хадисти ал автор Рияду Салихинде чогулткан имам Навави муну не ракаба, Алладан коркуу деген темага кошуп койгон да. Бул дегени туура сен суракка тартылбайсың, сени кайын журтуң келип сурабайт, бирок ошол эле учурда сени Алла Таала көрүп турат, билип турат деп ошодон корккунуң деген максатта ракаба, Алладан коркуу деген немеге Алла Таала көрүп турат деген тема кошуп койгон да бул хадистечи. Мени эме кыл демек урсам эме эч ким эме жооп бербейт экен дебеш керек да. Себеби кыямат күнүндө бул баягы бирөөдү урган болсоң, сөккөн болсоң, өз чегиңден өткөн болсоң, кыяматта жооп бересиң. Бул деле адамдын баягы соопторун азайтуучу, эгер сооптору жок болсо күнөөлөрүн көбөйтүүчү бир себеп да. Кудайым сактасын баарыбызды. Кийинкиси бул аял киши баягы күйөөнүн үйүндө жашагандыктан ал убактылуу жашайт да. Эми биздин өткөнү мен айтсам кээ бир аялдарга катуу тийди. Аял киши күйөөнүн үйүндө канча жыл жашабасын бул убактылуу бир конок да. Качан экөө Кудай өзүгө сактасын, эгер ажырашып кете турган болсо, ал бүттү, баягы үйдөн чыгарылат. Канча жыл жашабасын. Талак бергенден кийин, ажырашкандан кийин идда күтөт, 3 этеккер күтөт, канча бир мөөнөт күткөндөн кийин, андан кийин болду, чыгарылат да. Макулбу? Ошону билиш керек. Ошондуктан бул үйгө жашап жаткан учурда ошол үйгө бирөөнү киргизгенде күйөөнөн уруксат сураш керек. Эгер күйөөгө кандайдыр бир сыпаттагы кишилер жакпай турган болсо, же кандайдыр бир киши менен кандай себептер менен урушуп кеткен болсо, аларды үйгө киргизбеш керек да. Анын уруксат сураш керек. Эгер айткан болсо эскертип, ушул кишилер менин үйүмө кирбесин, мен алар менен мамиле кылбайм десе, аларды киргизбеш керек. Анан жок, мен киргизе берем деп анын кыжырына тийбеш керек да. Бул адеп, Бул жана хадис келген. Кийинки укук бул аял киши үйдөн чыкканда дайыма күйөөнөн уруксат сураш керек. Дайыма, мисалы, сапарга чыгып калды, же бир жакка барат, дайыма сурап, айтып, уруксат берсе анан чыгыш керек да. Муну дагы үйрөнүш керек биздин аялдар. Анан кээ бир аялдар уруксат сурабай эле жөн эле мынтип эле айтып коет, мен кетип атам деп, маалымат катарычы. Маалымат катары эмес, сен айтышың, уруксат сурашың керек да. Уруксат берсеңиз деп, мындай адептүүлүктү үйрөнүшүбүз керек. Кийинкиси бул аял киши өзүн жана аялын мал мүлкүн сакташ керек. Күнөө иштерден. Өзүн күнөө иштен сакташ керек. Зина кылуудан Кудайым сактасын. Ошондой эле аялынын байлыгын сакташ керек. Ар кандай иштетүүгө акысы жок. Бул аял эркектин тапкан акчасы да, аны ошол үнөмдөп иштетиш керек да. Андан кийинкиси бул колдон келген учурда күйөөнө кызмат кылыш керек. Бул жөнүндө дагы айтканбыз жана. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кызы Фатима менен Алиге милдеттерди, жумуштарды бөлгөндө ошентип бөлүп берген дейт да. Али радыйаллаху анхуга күйөөсүнө сырткы жумуштарды берип, берки кызы Фатимага үйдөгү жумуштарды берген да. Аял киши табиятынан баарыбыз билебиз, аял киши үйдөгү жумушту аткарат, эркек сырттагы жумушту аткарат. Анан ошондой эле кийинкиси бул аял киши сапарга чыгайын десе, эркек киши мисалы сапарга чыкканда же башка бир жакка, башка мамлекеттерге барганда, аялын чогуу алып
чыкканга акысы бар да. Анан жок, мен ушул шаардан чыкпайм, мен бул региондон чыкпайм, биз ушул жакта эле жашайбыз, башка жакка алып барганга акым жок деген кылганга аялдын акысы жок. Кээ бир учурда кээ бир сапарлар болот, мисалы окууга алып чыгып кетет, 5 жыл 10 жыл башка жакта жүрөт. Аял киши жок деп баш тартканга акысы жок да. Себеп Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деле аялдары менен сапарга чыгып жүргөн. Кийинкиси бул бул жөнүндө баягы кайталап калган окшойт. Аял ошол өзүнүн абийирин сакташ керек, күйөөнүн мал мүлкүн сакташ керек. Кийинкиси бул аял киши эркектин ошол сезимин дагы эске алыш керек да. Баягы аброюн урматтап, кээ бир аялдар баягы кыжыры келгенде, эмоцияга берилгенде ашыкча сүйлөп жиберип, ашыкча каргап, мисалы да, каргаганда өзүн гана каргабай, бүт үй бүлөсүн, берки кайын журтун баарын каргап, ал туура эмес. Анан кийин мисалы илгери биз немеде жүргөндө, фатвада, муфтиятта иштегенде бир жыл. Ошол эмнеге антип айттың десең, мен ошол баягы не дейт, эмеге алдырып жибериптирмин, ачууга алдырып жибериптирмин дейт да. Сен ачууга алдырганда баары сөзүңдү, тилиңди сакташың керек да. Сүйлөйт десе эле сүйлөп, андай болбойт. Себеп ар бир адамда өзүнүн сезими бар, муну баарыбыз билебиз. Ошондой эле эркектин укугу бул аял киши үйдөгү жумуштарды аткарып, балдарды тарбия кылыш керек, Анан тарбия маселесинде азыр бул жакта деле айтышым мүмкүн. Тарбияда бир гана аялга гана жүктөлгөн эмес, бала чаканы тарбиялоо. Бул балдарды тарбиялоо аялга жана эркекке дагы жүктөлгөн, экөөнө тең жүктөлгөн. Кийинкиси бул аял киши күйөөнүн эмесин сыйлай билиш керек. Күйөөнүн туугандарын, кайын журтун сыйлаш керек, урматташ керек. Эме кылбаш керек да, бул жок, мен бир гана күйөөмө жакшы мамиле кылам, анан калганын мен тааныбайм, ал болбойт. Анан ошол күйөөнү Алла Таалага шүгүр келтириш керек. Ошол күйөө аны багып жатат, тамак аш алып келип жатат, азык түлүк жана башка эмелердин баарын камсыздап берип жатат. Ошол көп шүгүр келтириш керек. Ошондой эле аял киши күйөөнөн ашыкча эмелерди талап кылбаш керек да, талаптардычы. Муну алып бер, тигини алып бер. Мисалы, мына 5 миңдик нерсени алып берем десе, жок, 10 миңдикти алып бересиң, 15 миңдикти алып бересиң, карз алып, башкалардан карз алып бересиң деп кыйнабаш керек. Бул эми эркектердин укугу болду. Аялдын укугуна кире турган болсок, эң биринчиси бул эркек киши аялга үйлөнүп жаткан учурда ага не калың бериш керек. Калың бериш керек. Калың бергенде ошол калың аялдын өзүнө берилет. Бизде азыркы учурда биздин практикада көбүнчө калың деп баягыдай аялга берилген алтын, шакек, ошо алтындар, сөйкө, булардын баарын ошо калыңдын ичине киргизип коет. Кийим кече алып берет, ошолордун баарын калыңга эсептеп коюшат да, кээ бир алымдарыбызчы биздин жашообузда. Бирок калың бериш керек. Анан кийинкиси бул нафака, багуу, Үйлөнгөндөн кийин, бала чакал болгондон кийин ар бир эркек бала чакасын, аялын багууга милдеттүү. Анан кээ биркилери бар, Алла Таалам кечирсин, кээ бир эркектер үйлөнгөн сүннөт экен деп туруп, ар 3-4 жылда бирден үйлөнө берет дагы, калгандарын талагын берип карабай коет да. Ал туура эмес. Себеби үйлөнгөндөн кийин ошол ажырашып кеткен чакта деле баягы балдарды багууга күйөөсү милдеттүү. Ажырашып кеткенден кийин деле. Ал балдар балагатка жетип чоңойгонго чейин ал киши багыш керек аны, күйөөсү.
Ошондой эле аларды чогултуп бири-бирине тааныштырууга дагы милдеттүү. Себеби биз билбейбиз да, эгер жашыруун үйлөнгөн болсо, өзү шарият боюнча жашыруун үйлөнгөн болбойт. Жашыруун нике боюнча мындай да, аял киши турмуш кургандан кийин анын туугандары, тааныштары ошол киши, ошол аялдын турмушка чыкканын билиш керек, сөзсүз. Эми күйөөсү ким экенин билүүгө шарт эмес, бирок ал киши, ошол аял турмушка чыкты, мунун күйөөсү бар, үй бүлөсү бар деп билиш керек да. Макулбу, бул сөзсүз. Мен айтам да, сен мисалы бирөөгө жашыруун үйлөндүң. Ал келинди ким бирөө алып качып кетип калса эмне кыласың? Сен барып, мен аялым деп айтасың мисалы. Ошондуктан жашыруун үйлөнгөн болбойт. Анан жашыруун үйлөнгөндөр, алар сөзсүз милдеттүү түрдө баягы аялдарды бири-бирине тааныштырып, балдарын дагы тааныштырыш керек. Эгер мисалы эки башка региондо болуп чоңоюп, кийин ал киши өтүп кеткенден кийин анан тагдырдын ар кандай эмелери менен эки аялдын балдары үйлөнүп калган болсо, анда атасы күнөөкөр болот да. Макулбу? Анан шарият боюнча деле аталаш бир туугандар, бир атадан анан эки энеден төрөлгөндөр, мисалы эки башка, алар бири-бирине мураскор. Шарият боюнчачы мураскор болот. Кээ бир эркектер мындай кылат да, аял менен урушуп талашып кеткенден кийин ага анан өч алам дейт дагы, башка бир аялга үйлөнүп алып, анан бул аялыны эмне кылат? Карабай коёт да. Карабай коёт, төшөктө дагы жатпай коёт, кыйналсын депчи. Азаптайт аны. Бул аябай чоң күнөө. Биз мындан этият болойлу. Макулбу? Ошондой эле бул баягы дагы бир маселе, мисалы эгер күйөөсү балалуу болууну каалабаса, ал ошол аялдын макулдугу менен ошол ишке ашат. Эгер күйөө жок, мен балалуу болгум келбейт азырынча, же башка бир аялым бар деп мисалда эме кылып токтотом десе, ошол аялдын макулдугу менен. Аял жок, мен ошол төрөп бала баккым келет десе, анда ал токтолууга акысы жок да. Макулбу? Ошондой эле аялдын акысы бул эмне дейт? Күйөөсү түнү ошол эмелердин үйдө болуш керек. Анын ошол үйүндө түнөш керек дейт. Мисалы дайыма кээ бир эркектер бар, дайыма көчөдө, качан эле болсо башка ар жерде түнөп жүрө берет да. Ал болбойт, туура эмес болот. Аялдын акысы кээ бир мисалы биздин эмеде айтылбай калыптыр, биздин мазхабта кандай экен, бирок башка кээ бир алымдар эмне дейт? 4 күндө бир, 4 түндө, ар 4 түнү барып туруш керек дейт. Эмне үчүн 4-тү эске алдыңар десе, себеби эркек 4-кө чейин үйлөнгөнгө акысы бар да, ошону эске алып, ошо ар 4 күнү үйдө болуп туруш керек дейт. Узап кеткенде дейт да. Жана ошондой эле, эгерде бир кишиде бирден ашык аялы бар болгон болсо, анда ошол түндөрдү бөлөт. Мисалы эки аялы бар болсо, баягы черезден болот да. Бир түн биринчисинде, бир түн экинчисинде. Ошентип. Түнөш керек. Ооба, түнөш керек. Жок, ал айтылбайт. Бирок түнү ошол чогуу үйүндө болуш керек да, ошол эске алынат. Кийинкиси бул эркек аялдын, эки жубайдын чогуу эмелери, укук милдеттери, биргеликте. Бул биринчиси, бул эмне? Экөө бири-бирин жакшылык жамандыкта чогуу болуш керек. Экөө бири-бирин мүмкүн болушунча баягы бири-бирин тиреп, бактылуулукта жашаганга аракет кылыш керек. Ошондой эле эки жубай бири-бирин ибадат кылууга, таква болууга чакырыш керек. Жана себепкер болуш керек.
Эртең менен кимиси биринчи турса, экинчисин багымдатка тургузуш керек, намазга тургузуп, ошондой эле ибадаттарды аткарганга көмөкчү болуш керек да. Анан үчүнчүсү бул эки жубай үй бүлө курууда, бала тарбиялаганда бири-бирине жардам бериш керек. Ар биринин мүмкүнчүлүктөрү ар бири аткарыш керек. Анан бир гана бул аялга бул сенин милдетиң деп таштап койгон бул болбойт. Анан дагы бир биргеликтеги укук милдеттери бул эки жубай ортосундагы сырларды эч кимге айтпаш керек. Айрыкча төшөк маселесиндеги сырды бир дагы эркек, бир дагы аял өзүнүн эң жакын досторуна, эң жакын курбуларына айткан болбойт. Бул эң чоң күнөөлөрдүн бири. Себеби Алла Таала бул никени мисак галир, өтө оор, өтө калың деп элейин, өтө оор келишим деген да. Ошондуктан бул келишимге биз бекем болушубуз керек. Анан кээ бир баягы кандай десем, адепсиз адамдар бар, досторуна же бир аялдар курбуларына ошол төшөк маселесин айтышат да. Бул аябай жаман. Өтө чоң күнөө бул. Бул бирөөнүн сырын ачуу болбойт. Ошондой эле элдерге анын кемчиликтерин айткан болбойт. Менин аялым мындай, менин күйөөм мындай деп бири-бирин айтып, элге шерменде кылган, жайган болбойт. Күнөө. Бул баягы мусулмандын абирин төккөн болот. Пайгамбар саллаллаху дейт: "Инна мин ашарри наси инда Аллахи манзилатан йомал кияма, ар-раджул юфди ила имраатихи ва туфди илейхи thumma яншуру сирраха." Кыямат күнүндө адамдардын арасында эң жаман адам дейт. Бул бир эркек аялы менен жалгыз калып, ошол төшөктөгү маселени башкаларга айткан дейт да. Өтө жаман. Кийинкиси бул жакшы мамиле кылуу. Бул жерде эки тараптын бири-бирине жакшы мамиле кылыш керек да. Кээ бир аялдар бар, бир гана эркектен жакшы мамилени күтөт да. Мага күйөөм жакшы сүйлөбөйт, мага күйөөм жакшы мамиле кылбайт, күйөөм андай, күйөөм мындай деп жаман эме кылып, күйөөлөрүн жамандай берет да. Бирок аялдар баягы эмоциялдуу болгондуктан кээ бир аялдардын тили заар да, уу чачат. Аябай катуу, баягы не деп коет, чучук майга чейин жеткирип айтат да, жеткире сүйлөйт. Ал өздөрүн сезилбейт. Анан айттым бу аял киши аял болобу эркек болобу жакшы мамилени кааласа, ал деле наркы тарапка жакшы мамиле кылыш керек да. Ошондо эки тараптуу жакшы мамиле болот.